Бүгін бізде Канттың негізгі теориясы же негізгі ойына келдік. Эми дағы бір солу ақылысты түйелі дағы бүгінгі лекцияны баштайлы. Так, бүгінгі теманың аты ой жүгіртүү синтез катары категориялар жана алардын дедукциясы. Өткөн лекцияда биз билесиңер, көбүнчө сезимдүүлүк жөнүндөгү окуусун талдаганбыз. Көбүнчө эле сезимдүүлүк жөнүндө сөз кылганбыз. Сезимдүүлүк жөнүндө окуусу бул таза акылдын сынынын эмгегинин эң негизги парадоксалдуу жана ошол эле учурда эң жемиштүү тармагы болуп эсептелинет. Жана семинарда айтып өткөндөй эле Канттын айтымында мейкиндик жана убакыт бул түшүнүк эмес, бул күнүмдүк ан сезим үчүн өзүнөн өзү түшүнүктүү көрүнгөн тажрыйбанын формулалары, же болбосо нерселердин өзүнө таандык объективдүү касиет эмес, алар биздин сезимдүүлүгүбүздүн априордук формулалары катары. Башкача айтканда, маалымат бизге келип түшө турган рецептивдүү жөндөмдөрдүн формулалары. Башкача айтканда, нерселер убакыт менен мейкиндик нерселердин өзүнө таандык эмес, убакыт менен мейкиндик адамдын сезимдик кабыл алуу формасы. Бирок өзүңөр байкагандай, бул нерселер жок же дүйнө бул иллюзия деген сөз эмес да. Кант үчүн негизги айырма, бизге таасир эткен бир нерсе бар, бирок ошол маалыматты кандай формада кабыл аларыбыз объектке эмес, өзүбүзгө, адамга, тагыраак айтканда, адамдын сезимдүүлүк түзүлүшүнө таандык, же болбосо аныктайт. Ушундай Канттын негизги философиялык бурулушу болуп эсептелинет. Эгер тажрыйбаны формасын субъект аныктаса, адам аныктаса, демек тажрыйба өзүнүн эң негизги түзүлүшүндө эле субъективдүү конституцияга ээ. Демек тажрыйба бул субъективдүү табиятка ээ болот. Туурабы? Адамдарга гана тийишелүү нерсе болот. Биз дүйнөнү жөн гана окуп албайбыз да. Кандайдыр бир мааниде феноменалдык тартипти өзүбүз калыптандырып, тажрыйбаны өзү мүмкүн кыла алабыз. Жана сиз сезим суроо бергендей эле, биз предметти кандай экенин эмес, ошол предмет адамга кандай ачылат деген сөз да. Болбосо предмет тажрыйбанын предметтери да. Тажрыйбанын предметтери менен жөнөкөй предметтердин ортосунда айырма бар. Тажрыйбанын предметтери бул адамга гана тийишелүү болгон нерсе болуп эсептелет. Демек биз дүйнөнү жөнөкөй тил менен айтканда бир конструкция кыла алабыз да, субъективдүү түрдө. Бүгүнкү лекцияда мен өтө оор нерселер болот, ошону мындай кыргыз тилине салып жана бир аз субъективдүү интерпретация кылышым керек болот да. Анткени бүгүнкү биздин кадамыбыз да, кийинки этабыбыз бул сезимдүүлүктөн ой жүгүртүүгө, же болбосо рассудок, же болбосо экинчи ой жүгүртүү да. Билесиңер, Кант экиге бөлүп атпайбы да? Сезимдүүлүк, анан рассудок. Бүгүн биз сезимдүүлүктү бүтүрдүк жалпысынан. Эми бүгүн рассудок жөнүндө сөз кылабыз да. Рассудоктун ички структурасы кандай? Жана рассудок да, ой жүгүртүү эмне үчүн априордуу? Ал эми тажрыйбадан көз каранды да. Анткени бул өтө логикалык мындай өтүү болуп атат да, переход. Эгерде сезимдүүлүк төмөн жөндөм болсо, жана айтканбыз, төмөнкү жөндөм, анткени ал пассивдүү. Анткени эмнеге пассивдүү? Сезимге сырткы предмет таасир этмейинче, сезимдүүлүк иштебейт да, тура берет да. Демек, ой жүгүртүү да бул жогорку жөндөмдүүлүк катары каралат, анткени ал активдүү. Эмнеге активдүү? Анткени сезимдер тарабынан келген информацияны деп коелу, информацияны акыл аркылуу биз кайра иштетип чыгабыз да, өзүбүзгө түшүнүктүүрөөк кылып. Демек, ушул себептен гана бул төмөнкү анан үстүңкү деп коет. Бирок бул эч кандай баалуулукка тиешеси жок да. Баалуулуктан сезимдүүлүк аркылуу биз азыраак маалымат алабыз деген сөз эмес да. Бул жөн гана функционалдык бөлүштүрүү. Жана биз айткандай эле да, Кант адамдын таанып билүүсүн эки нерсеге бөлүп атат да, эки негизги бутагы. Сезимдүүлүк, ал рецептивдүү да. Рецептивдүү деген түшүнүк бул
сырткы нерсени адам баласы жана 5 сезип алуу органы аркылуу кабыл алуусу. Рецептивдүү дегенде кабыл алуу дегенди билдирет да. Ал жерде биз жөн гана маалыматты кабыл алабыз жана эч качан элестөө аркылуу кабыл алынбайт. Воображение менен, то есть предмет менен адамдын акылынын ортосундагы нерседе элестетүү азырынча жок да. Анткени Канттын башкы менин оюмча Юмдун ою боюнча анан да Вольфстук системада ушундай да. То есть предмет менен объект менен адамдын ортосундагы нерсенин ортосун байлап турган нерсе бул воображение да. То есть элестетүү. Кантта сезимдүүлүк деңгээлинде ал нерсе жок да. Сезимдүүлүк деңгээлинде биз жөн гана кабыл алабыз. Анан кабылдоо, анан кабыл алуу деген нерсе бар дедик. Кабыл алуу бул ошол кабыл алган информацияны аңдоо болуп эсептелет. Жөн гана ал эмес, информацияны аңдоо. Демек, сезимдүүлүк бул биринчи катмар, экинчи катар рассудок. Орусчасы Verstand немисчеси бул ой жүгүртүү. Башкача айтканда иш аракет аркылуу элестөөлөрдү өндүрүү жөндөмү. Башкача айтканда иш аракет аркылуу элестөөлөрдү өндүрүү жөндөмү. Ал спонтандык, мазмунду күтүп турбайт, келген мазмун менен иш жүргүзөт да. Бириктирет, байланыштырат, тартипке салат. Демек, рассудок да, ойлонуу ошол эмпирикалык жол менен, сезимдүүлүк жол менен келген информацияны калыпка салып, синтездеп, бир структурага келтире турган нерсе бул ошол экинчи уровеньдеги, экинчи этаптагы адамдын жөндөмдүүлүгү. Рассудок, ой жүгүртүүсү. Рецептивдүүлүк жана спонтандык. Рецептивдүүлүктө биз сезимдерге тиешелүү нерсени айттык, а спонтандык, то есть кокустуктан келип калган нерсе бул ошол рассудокко тиешелүү. Анткени рассудокто кокустукта келген нерселер дагы көбүрөөк болот, то есть туруп ойлонуп кетип, туруп бир кокустан келген нерселер дагы боло берет да. Таанып билүүнүн алардын бири-бирине өтө окшош дейм да, өтө принципиалдуу. Мисалы, сезимдүүлүк рассудоксуз болсо да, сезимдүүлүк акыл жок болсо, анда тартипсиз туюмдардын агымы гана болмок. Мен силерге айтпадымбы? Жана эгерде сезимдер аркылуу келген информацияларды бирөө толуктап, синтездеп, контролдоп турбаса, ал жөн гана агым болуп эле, туюмдардын агымы болуп кете берет да. Анда адам кени мындай айырмачылык болуп калат да. Анткени ошол информацияны обработка ала турган башка эле нерселер бар да. Кайсы нерсе бар деп ойлойсуңар? То есть адамдын ошол контролдоп турган, системага келтирип турган бир способности бар деп атат. Рассудок, ой жүгүртүүсү да. Ой жүгүртүүсү аркылуу гана ошол сезимдерден келген информацияны бир контролго салып турган нерсе, способность, жөндөмү бар. Эгер ошол жөндөм жок болсо, анда адамды адам деш өтө кыйын болот да. Бул кийинчерээк дагы ушул немеге келебиз да. Бул искусственный интеллектке да айтсаңар болот да. Жасалма интеллект. Жасалма интеллект болгон толгон информацияны агым катары кетире берет, бирок өзү ошол нерсени осознавать эте алабы деген вопрос турат да. То есть аңдай алабы, аңдап турабы ошол нерсени, же өзү аңдайбай эле жөн эле информацияны кетирип атабы. Өзү жана Лейбницте айтканбыз, что аңдабайт да. Искусственный интеллектте пока что я деген нерсе жок да, мен деген нерсе жок. И Кант то же самое нерсени айтып атат да, пока что. То есть рассудоктун да, ой жүгүртүүнүн негизги милдети ошол. Бардыгын тартипке келип тура турган нерсе. А эгерде рассудок да, акыл, сезимдүүлүк сөз болсо, анда материалсыз бош форма болуп калмак дейт да. Да, сөзсүз түрдө. Анда жөн эле форма катары калып калат да. Эгерде сезимдүүлүк аркылуу келген информация болбосо, анда форма эле боюнча калып калат да. То есть орусча айтканда форма без содержания, да? И обратное. Содержание без формы. То есть форма менен содержание, да, маани менен форма менен мазмун жөнүндө сөз болуп атат да. Ушул эки нерсе философиядан эч кайда кетпей койду да. Аристотельде деле бар, Платонда деле бар, Кантта да бар, и еще Гегельде да болот да бул нерсе. Форма менен мазмундун бири менен болгон мамилеси. Демек, жалпысап айтсак да, түшүнүктөрсүз созерцанияларыбыз сокур болуп калышы мүмкүн. А созерцанияларыбыз жок да, түшүнүктөрүбүз бош болуп калат. Созерцания дегенибиз бул жана сезимдер аркылуу келген нерсебиз. Эң негизги идея, кийинки идея бул таза акылдын экинчи басылышында Кант бир негизги сөзгө өзгөчө басым жасайт. Бул
волшебное слово деп койсок да болот да. Синтез деген сөз. Синтез деген сөз эң маанилүү сөз. Анткени ой жүгүртүү да, ой жүгүртүү. Бүгүн сөз кылганбыз да, ой жүгүртүү жөн эле аң сезимдин иши жөн эле ойлордун агымы же ички сүйлөм эмес. Ой жүгүртүү бул бириктирүү, байланыштыруу. Бүгүн сөз кылганбыз жана, то есть билимдин ичинде кандайдыр бир мотивациялар болуш керек дегенбиз. Канттын ою боюнча ошол мотивация бул синтез да. То есть адам ар дайым ойлонуусу равно, то есть барабар бириктирүү, байланыштыруу же болбосо ажыратуу. Ошол эки процессти адам ой жүгүртүүсүнүн негизги булагы катары карасак болот да, бирдиги катары. Же адам бир учурда байланыштырат, синтездейт, же ажыратат да. Ошон үчүн анализ деген сөз бул ажыратуу, синтез деген сөз бул бириктирүү дегенди билдирет да. Демек философ негизи эле бул ошол эки операцияны кыла ала турган адам да. Же бир нерсени чачалат анализ кылыш үчүн, же ошону кайра чогултуп алат да. Ошон үчүн айтпаймынбы, бир философиянын негизги максаты бул байланыштарды көрө билүүчү. Философияны окуп атканда, ар бир философду окуп атканда байланыштарды байкайсыңар да. Бул баягы нерсе эмес беле депчи. Ошон үчүн Виндельбанд деген неокантианец ушуну айтат да. Философиянын тарыхы бул идеялардын тарыхы депчи. Ар бир идеялар, ар бир философто бар да. Эмне үчүн? Анткени ой жүгүртүүнүн негизги акты да, суждение, өкүмдөө болуп эсептелет да, суждение. Ой жүгүртүүнүн негизги кыла турган нерсеси бул суждение жаратуу да, өкүмдөрдү жаратуу, то есть сөздөрдү жаратуу. Сөздөрдү эмес, то есть суждение аркылуу да ой жүгүртүүсү мүмкүн болот деген идеяны айтып атат да. Синтез бул ой жүгүртүү, өкүмдөө, бир нерсе жөнүндө айтуу да. Өкүм это орусча суждение да. Ой жүгүртүүнүн модели болуп эсептелет деп айтат Кант. Ой жүгүртүүнүн модели. Эң жөнөкөй форманы алып көрөлү. А жана Б. А бар, болот Б. Логикада бул субъект А, предикат Б. Жана байланыштыргыч бар, болот есть деген суждение да. Ушундай бир жөнөкөй нерседен турат деп атат, суждениябыз да. Биз өткөндө айтканбыз да, субъект предикат отношения мамилеси. Анан Канттын ою боюнча бул байланыштыргыч дейт да, эң башкы нерсе кокустук эмес дейт да. Жана есть деген связка, ортодо бар деген байланыштырган нерсе бул кокустук эмес да. Ал байланыштын актын билдирет. Биз эки элестөөнү бир бүтүнгө бириктиребиз деп атат. Адам мисалы акылдуу, 2 жана 2 4 да. Платон адам болгондуктан ал өлүмдүү да. Өлүмгө мындай Платон өлөт деген идея да. То есть Сократ өлүмдүү, Платон өлүмдүү, адам бул акылдуу деп субъектке предикатты кошуп атабыз да. Ошондуктан ой жүгүртүү бул ар дайым синтез дейт Кант. Деген жасалма эгер ой жүгүртүү өкүм аркылуу иштесе да, суждение аркылуу иштесе, ал эми өкүм өзү байланыш болсо дейт да. Ал өкүмдүн өзү байланыш да. Анда ой жүгүртүүнүн өз маңызы боюнча бириктирүү ишмердүүлүгү деп эсептейт да. Бириктирүү ишмердүүлүгү. Ой жүгүртүү бул бириктирүү ишмердүүлүгү. Ой жүгүртүү бул бириктирүү ишмердүүлүгү, синтез. Бул жерде бир аз кенеке тактоо бар, бирок аны азыр мен айтпай эле коеюн. Бул бизге азырынча өтө кереги жок. Анан трансценденталдык бурулуш биз эмне себептен акыл ойлонууну изилдеп жатабыз деген суроо коет да. Канттын жанагы сынында негизги маселеси дайыма Канттын негизги көңүл борборунда болуп эсептелинет. Биринчиси априордук таанып билүү кантип мүмкүн? Экинчиси априордук синтетикалык өкүмдөр кантип мүмкүн? Априордук синтетикалык ойлонуу кантип мүмкүн? Биз сезимдүүлүктүн априордук формаларын таптык да, мейкиндик жана убакыт. Эми ушул эле принципти симметриялуу түрдө биз ой жүгүртүүнүн формаларына кылып көрөлү деген идеяны айтып атат Кант. Да, сезимдүүлүктүн априордук формалары бар болсо, демек акылдын дагы априордук формалары болушу мүмкүн деген догадканы да айтып атат. Барбы? Эгер бар боло турган болсо, келгиле ошону анализдеп көрөлү деп атат да. Экинчи эмесинде, кийин критика чистого разумунда ушул маселени коюп атат. Бул маселени Кант эстетикага да койгон да. Кант ушул маселени бардык жака применять этип көрүп атат да.
Эстетикага да кылып көрдү, акыл менен сезимдүүлүктүн айырмасын, жагымдуу, жагымсыз нерселерди айтпадымбы өткөн да? Жагымдуу деген эмнеге эстетикада дагы интеллектуалдык нерсени кошуш керек болот кээ бир жерде кошпой коюш керек болот да. Бул жерде дагы ошол акыл ойлонууга ошол априордук формулалар барбы деген идеяны кошуп атат да. Ой жүгүртүүнүн априордук формулалары барбы? Мына вот главный вопрос. Ой жүгүртүүнүн априордук формулалары барбы? Ошого акырын келип атабыз да. Алар кандай түзүлгөн? Алардын априор экенин кантип далилдейбиз? Эң башкысы алар тажрыйбанын предметтерине кандайча тиешелүү боло алат. Мейкиндик менен убакыт тиешелүү болот экен да. Өткөндө айтканбыз. Эми ой жүгүртүүнүн априордук формулалары тажрыйбанын предметтерине кантип тиешелүү болот? Бул баягы сиз айткан эле кайра гармония вопросу келет да. Предметтер биздин реалдуулук менен да, биздин таанып билүү жөндөмүбүз менен кантип бири-бирине гармонияга келет деген идея болуп атат да. Анан бул жерде Кант албетте Аристотельди билет да. Сиз айткан категориялар. Кант, Аристотельде категориялар бар да. Канча категория? 12 категория бар. Демек Кантка чейин эле бул маселени Аристотель ойлонгон. Анан ойлонуунун өзүндө бул категориялар аркылуу ойлонобуз деген идея. Түшүнүктөр анан категориялар аркылуу. Демек бизде уже система бар. Бирок Кант Аристотельдин системасына өтө бир мындай канааттанбаган да. Анткени анын ою боюнча Аристотель мындай рандомный эле, жана рандомный не деп котордук эле? Туш келди эле жазып койгон деген идеяга жакындайт да. Бизге принципиалдуу бир система керек дейт да, логический система керек. Чтобы ошол нерсенин баардыгы тең жөн эле рандомный түрдө туш келди эле эмес, бир системалык бир алкага келиш керек деген идеяны айтып атат да. И вот эми дальше ушул маселенин үстүнөн Кант иштейин дейт. Демек, Кант мындай дейт. Биринчи, ой жүгүртүү сөзсүз түрдө өкүмдөр аркылуу иштейт деп айттык. Өкүмдөрүбүз деген суждение аркылуу иштейт. Суждение бул ар дайым синтез дедик. Синтез болгондо бул субъект менен предикаттын ортосунда байланышты кылып турган нерсе бул биздин суждениябыз да, ой жүгүртүүбүз. Анан субъект менен предикаты өтө маанилүү эмес, ошол субъект менен предикатты байланыштырып турган нерсе өтө маанилүү да. Жанагы формула есть деп коебуз, да? То есть человек есть то, человек есть другое деген определение айтып атат да. Ар бир өкүмдүн формасы жана мазмуну бар дейт. Туура? Мазмун тажрыйбадан келет, туурабы? Ал эми форма априор болушу мүмкүн дейт. Тажрыйбадан келет да, мазмунубуз тажрыйбадан келиши мүмкүн. Ал эми формасы, ошол формасы биздин сужденияларыбыздын, ойлонуубуздун формасы бул априордук болушу мүмкүн. Түшүнүктүү, бул жерде түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү болуп атабы? Кайсы жерлери түшүнүксүз болуп калды? Ой жүгүртүүнүн өкүмдөрүн айтып атат да. Ал синтез аркылуу иштейт. Синтездин формасы жана мазмуну бар. Мазмуну тажрыйба аркылуу келет, формасы априордук түрдө бар дейт. Демек, априордук формаларды издесек, биз өкүмдөрдүн формалдык түзүлүшүнө иликтешибиз керек деп атат. Силерди кайра жанагы формалдык логика алып келип койду да Кант. Жана философияда, тил философиясын айттык беле, формалдык логика деп. Ошол формалдык логикага кайра келип калдык. Демек, априордук формаларды издесек, издегибиз келсе, анда биз албетте кайра эле формалдык түзүлүштөргө келишибиз керек. Канттын өзүнүн китебинде өкүмдөрдүн да, то есть ойлонуунун 4 өлчөмүн боюнча классификациялайт да. 4 өлчөм боюнча классификациялайт. Биринчи өлчөм боюнча сан боюнча количество да. Сан боюнча санга кайсылар кирет? Жалпы, жекече, частный, анан бирдиктүү. Бул сандык биздин ойлонууларыбыздын категориялары да. Сан боюнча жалпы, жекече и бирдиктүү. Бул өкүмдөрдү 4 өлчөм боюнча классификациялап атат. Анткени карабайсыңарбы? Өкүмдөрүбүз деген эмне бул? Бул биздин ойлонуубуз да. Ойлонуубузду Кант 4кө бөлүп атат да. Адам ойлонгондо 4 мындай нерсе жөнүндө ойлонушу мүмкүн деп атат да. Ар бир биздин сүйлөгөн сөзүбүздүн артында ушул 4 нерсе жатат деген идеяны айтат да. Ошол категориялар менен
Төртөөнүн бирөөсү болот да. Төртөөнүн бирөөсү болот. Биз же жалпы жөнүндө сүйлөйбүз, же жеке жөнүндө сүйлөйбүз, же бирдиктүү жөнүндө сүйлөйбүз да. Бул сан жагынан алып караганда. Экинчи сапат жагынан боюнча качество, ырастоочу, таануучу, анан чексиз. Биз бир нерсени ырастайбыз, же таанабыз, же бир экөөнү тең кылбайбыз да, чексиз, бесконечный. Сапат боюнча, сан боюнча, сапат боюнча, анан катыш боюнча. Бул негизи формалдык логикада ошол кезде белгилүү болгон нерселер да. Катыш боюнча категориялар, категорикалык, гипотетикалык, анан дизъюнктивдүү. Үч жакка бөлүп атат. Категориялык дегенге мисал келтирсек, или дегенде да. Или кандай болот? Же деген сөз бар го, мисалы. Ал болуш керек, же бул болуш керек деген биздин сөздөрүбүз бар да, туурабы? Мисалы, кар жааш керек, же жаан жааш керек. Же дегенде бөлгөндө биздин сөздөрүбүз ушундай же деген бөлүктөрдөн турат да, байкап атпайсыңбы? Жана биздин сужденияларыбыздын структурасын карап атпайбы, кантча? Мисалы, адам бул там акылдуу жандык дегенде is деген түшүнүк кетип атат да, is to be'нин формасы, ошол есть деп байлап атат да. Байлаган нерсе өтө маанилүү. А бул жерде бизди байлаган нерсе же деген түшүнүк аркылуу байлап атат да. Категорикалык байланыш боюнча, анан гипотетикалык. Бул болсо анда, эгер анда, если то. Эгер анда, гипотетикалык, анан дизъюнктивдүү. Формалдык логикадагы белгилүү болгон бул модалдуулуктар боюнча. Проблематикалык болушу мүмкүн, ассерторикалык болушу мүмкүн. Аподиктичность деген бул бир сүйлөмүбүз экинчи сүйлөмгө жол бербей, ошол өзү эле акыркы чындык болуш керек деген идея да. Идея эмес, ошондой логикалык нерсени айтып атат. Модалдуулуктар боюнча. Төртөө да. Сан боюнча, сапат боюнча, катыш боюнча, анан модалдуулук боюнча. Бул ошол кездеги логика илимине шайкеш келген өкүмдөрдүн таблицасы жөнүндө айтып атат да. Эми негизги кийинки катамы ошол логикалык функцияларды, отношенияларды да, логикалык функцияларды предметтик жактан түшүндүрүү керек. Же болбосо алар мындай логикалык жактан ооба бар да, бирок ошону эми кантип предметке алып келебиз деген идеяны айтып атат да. Башкача айтканда, аларды созерцание менен байланыштыруунун негизинде мазмун менен толтурушубуз керек дейт. Демек, жанагы формулаларды биз мазмун менен толтурушубуз керек да. Ал мазмунду каяктан толтурабыз? Албетте предметтик дүйнөдөгү нерселерден толтурабыз да. Демек, мындай кандай болот? Мына логический переходду байкап алайынчы. Жанагы нерселер бул логикалык эле түшүнүктөр болуп атат, если то, или, анда бул депчи. Бул логикалык эле нерселер, формалдык дүйнөдөгү эле нерселер да. Эми Кант ошол формалдык дүйнөдөгү нерсени жанагы сел жаан жаса сел жүрөт деген жүрүшү мүмкүн да, бирок жүрбөй да коюшу мүмкүн да. То есть это мындай себептүүлүктөн чыкпайт да. Но большой вероятность того, что жаан жаса сел жүрөт да. Эгер жаан жабаса сел жүрбөйт да, туурабы? Жүрөбү. Мында тоодогу там көлдөр ачылып кетип анан сел жүрүп кетиши мүмкүн да. Но большой вероятность того, что бир событие болуш үчүн, да, бир нерсе болуш үчүн, реал физикалык дүйнөдө бир нерсе болуш үчүн уйку келип атабы. Бизде реалдуулук дүйнөдө бир нерсе болуш үчүн анын себеби болуш керек да, туурабы? Анан ошол себеп болгон үчүн андан кийинки аракет болот да. Демек, ошол логикалык формула биздин реалдык дүйнөдө иштеп атабы? Иштеп атат да. Ошол формула менен биз какой-то бир событияны мындай таанып атабыз да. Демек, ошол логикалык связкаларды, логикалык байланыштарды Кант ошону категорияларга өткөрүп атат да. Жанагылар пока что категориялар эмес эле. Алар логикалык функциялар болчу. Эми категориялык таблицасы жанагылардын түзүлүшү жөнүндө айтат. Категориялар Кантта 12, аларды дагы 4 топко бөлүнөт да. Жанагы эле сандык категориялар, бирлик, көптүк, бүтүндүк. Сапаттык категориялар, чындык, реалдуулук, таануу, анан чектөө. Так, биринчи, башынан баштайын. Сандык категориялары. Сандык категорияларга бул бирлик, көптүк, анан бүтүндүк. То есть единичное, множественное и целостное. Бирлик, көптүк, бүтүндүк.
сандык. Экинчиси бул сапаттык категориялар. Чындык же болсо реалдуулук, таануу эмес, таануу, отрицание. Анан чектөө. Реальность, отрицание, ограничение. Катыштык категориялар. Субстанция жана акциденция. Категория отношений, катыштык категориялар. Субстанция жана акциденция. Себептүүлүк, себеп аракет, причинность, причина действия. Анан эң акыркысы өз ара аракеттенүү, же болсо баарлашуу. Үчүнчүсү. Ал эми модалдуулуктун категориялары. Мүмкүн же мүмкүн эмес, бар болуу же жок болуу, зарылдык анан кокустук. Демек, бул жерде кандай операция болуп атат? Биз дүйнөнү, эмпирикалык дүйнөнү категориялар аркылуу таанысак болот деп атат. Ал эми категориялар бул ошол дүйнөнүн свойствосу эмес, касиети эмес, бул адамдын эле ой жүгүртүүнүн касиети. Ой жүгүртүүнүн формасы, касиет дейм да. Категория ой жүгүртүүнүн формуласы. Демек, биз, пока что Кантка алдын ала айтпай эле коеюн, но пока что биз реалдуулук дүйнөдөн сырткары туруп деле, ошол реалдуулуктагы нерселерди биздин аң сезимибиз аркылуу, ой жүгүрт аркылуу туюмта алабыз деген идеяны айтып атат. И жана биз Гегель аркылуу тааныган тезис, антитезис, анан синтез принципин колдонот. Демек, Кант айтат да, ушул топтогу жана айтпадыкпы, сандык, сапаттык, катыш, анан модалдыктардын ар бир топто үчүнчү категория дейт. Үчүнчү категория биринчи эки категориянын синтези катары мааниге ээ дейт. Бирок алардын жөн гана суммасына тең эмес дейт. Бул кийин немис философиясы үчүн өтө маанилүү идеяга айланат. Бүтүн бөлүктөрдүн жөн гана суммасы эмес. Дагы бир жолу. Мисалы, бирлик көптүк бүтүндүктү берет, алып келет деп атат. Тезис бул бирлик, анын отрицаниясы да көптүк, анын экөөнүн чогулган жери, бүтүндүк. Муну кандай түшүнсөк болот? Бүтүндүктүн ичинде көптүк болушу мүмкүн да. Анан бирлик да болушу мүмкүн. Бул жанагы Платон илгери чечкен ушул маселени. То есть бүтүндүктүн ичиндеги көптүктөр жөнүндө. Бүтүндүктүн ичиндеги көптүктөр жөнүндө. Бирок бирликтер же болсо единичное, баарын тең чогултуп койсоңор, бул көптүктүн суммасын бербейт деген идеяны айтып атат. То есть мисалы жанагы жөнөкөй эле пример, ваза жарылып сынып калса, аны кайра клейлеп чыксаңар, кайра ваза болот, бирок ваза дагы эмес да. Суу куйсаңар агып калат да. Даже жакшы клей куйсаңар деле ваза болуп бере албайт деген идеяны айтат да. То есть сумма собраний не есть целое деген идеяны айтат. Бирок ушул диалектиканы айтып атат Кантчы. То есть ошол ар бир категориялардын ичиндеги биринчи, экинчиси антитезис, үчүнчүсү бул синтез дейт да. Биздин мышление ушинтип иштейт дейт да. Сандык болсо деле, сапаттык болсо деле ар дайым синтез кылганга аракет кылат дейт. Демек, анан негизги көйгөйүбүз ошол категорияларды тажрыйбага кантип колдонобуз. Мейли, жанагы биздин сужденияларды колдоно берсек болот экен да. Эми ошол категорияларды кантип колдонобуз деген суроо болуп атат да. Категориялдыгы биз таап алдык. Бирок эми бул жетишсиз болуп атат да. Эми бизге суроо беришибиз керек да. Эмне үчүн категориялар тажрыйбанын предметтерине колдонулууга тийиш дейт да. Же биздин ойлонуубуз табиятка өз формаларын таңгылоого кайсы укугу бар деген идея да. Эмне себептен биздин ой жүгүртүүбүз, категориялар аркылуу ой жүгүртүүбүз табиятка өз формаларын таңгылашы керек деген идеяны айтат да. Анан жанагы бул эң сонун идея да. Мисалы, биоцентризм боюнча ким иштейм деп атат эле? Элиза, мисалы, Канттын ушул жери бар да, даже критика чистого разумада мен ошо цитатаны келтиргенмин да. Мы должны, орусча ушундай, мы должны как бы диктовать природе свои законы, чтобы она отвечала на эти законы. Ну, я вольную интерпретацию алып атам, ушундай жери бар да. То есть мы должны диктовать природе свои законы, а природа должна отвечать нам деген идея да. То есть, понимаете, да? Здесь табият бул жөн гана объектке айланып атат да. Ну, биоцентризмге түздөн түз карама каршы келет да.
укугу барбы ушундай деген идеяны айтып атат. Укук дегенибиз бул юридический смысле укук эмес, андай метафизикалык жөнүндө да. Анан ушул суроого жооп бериш үчүн Кант эки нерсени дагы айырмалайт да. Байкап атсаңар, аналитика ушунчалык терең кирип кетти, мындай касып отура берип, канчага бөлүнүп кеткенин дагы дайын таппай каласың да. То есть бөлүп келатат Кант, эми ошонун баарынан кийин мындай чогултат да. Пока что бөлүп келатат. Анан категорияларды биз тажрыйбанын предметине кантип колдонобуз деген суроого Кант эки деңгээли менен жооп берүүгө аракет кылат да. Бирөөсү метафизикалык дедукция, экинчиси трансценденталдык дедукция. Вот трансценденталдык дедукциясы ушул таза акылга сындын эң негизги өзөгү болуп эсептелет. Трансценденталдык дедукция. Метафизикалык дедукция деген эмне? Бул категориялардын тизмесин жана алардын априордуулугун чыгаруу болуп эсептелинет. Да? Категориялардын тизмеси жана алардын априордуулугун чыгаруу бул метафизикалык дедукция болуп эсептелинет. Бирок бул жетишсиз да. Бизге трансценденталдык дедукция керек дейт да. Категориялардын тажрыйбага зарыл түрдө колдонуларын негиздешибиз керек дейт. Таап эле койгон, бул менин оюмча бул жерде мындай менин интерпретациям просто Аристотельге айтылып атат деп ойлойм да. Метафизикалык дедукция дегендечи. Кант деле Аристотель категориялардын тизмесин тапты, жанагы. Анан алардын априордуулугун мейли тапты дейли. Бирок ал нерсени кантип биз тажрыйбанын предметтерине колдоно алабыз деген суроого Канттын оюнча Аристотельдин аягына чейин жооп бере алган эмес да. Эбит трансценденталдык дедукциянын негизги максаты ошол категорияларды тажрыйбага зарыл түрдө колдонуларыбызды негиздешибиз керек дейт. Ошол эмнеге ошондой керек экендигин табышыбыз керек деген идеяны айтып атат да. Түшүнүктүүбү ушуга чейин? Түшүнүктүү эле болуп келди да? То есть трансценденталдык дедукция бизге керек. Метафизикалык дедукция дагы бизге керек, анткени метафизикалык дедукция аркылуу биз категориялардын априордук тамыры бар экенин таптык да. Ал акылыбызга эле тиешелүү нерсе да. Болуп эсептелет. Табыш үчүн дейт Кант. Эми бизге ошо категория менен реалдуу тажрыйбаны эмес, ошо сезимдүүлүктүн ортосундагы нерсени табышыбыз керек деп атат да. Функцияны табыш керек деген сыяктуу да, математикадагыдай мындай усложнение кетип атат да. Категория менен сезимдүүлүктүн ортосундагы ортомчу керек дейт бизге. Аны ушундай сөз менен атайт, схематизм деп. Схема. Воображение эмес, элестетүү эмес, схема дейт Кант. Анткени менин оюмча Вольфтук системада ошол категория менен сезимдүүлүктүн ортосундагы ортомчу бул элестетүү да, воображение. Кант ал нерсени четке кагып, воображение эмес, бул схема дейт. Схема, кадимки эле схема. Анткени категориялар өзү сезимдик табияттан сырткары турат, ал эми тажрыйбанын предметтери сезимдүүлүктү берет да. Сезимдүүлүктө берилет да, туурабы? Ооба. Демек ортомчу керек дейт да. Ал бар дейт, это элестетүү жана схема. Элестетүү жана схема. Схема бул категориянын убакыт тилине которулушу дейт Кант. Вот ушул нерсе өтө маанилүү. Схема бул категориянын, жана мен айтып аткан, убакыт тилине которулушу да, кавычках. Убакыт тилине которулушу. Схема — это перевод категории на язык времени. Схема бул категориянын убакыт тилине которулушу. Операция кетип атат дальше. Категория. Бизде категория бар, карап тургула. Себеп аракеттен категория бар. Схема боюнча бир нерсенин артынан эреже боюнча дайыма башка нерсе келиши керекпи? Мыйзамдуу убакыттык ыраттуулук боюнча. Убакыт деген эмне деп жана айтпадым силерге да? Кант боюнча бул убакыт ыраттуулук, последовательность. Убакыт качан болуп пайда болот? Убакыт последовательность пайда болгондо пайда болот. Демек, ошентип биз категорияны феномендерге колдонууга даяр болдук дейт. Бул жөнөкөй мисал менен ушул да. Демек, себеп аракет деген категория аркылуу биз схема аркылуу да, схемабыз кайсыл бул? Бир нерсенин артынан эреже боюнча дайыма башка нерсе келиши керек да. Мыйзамдуу убакыттык ыраттуулуктун негизинде. Ошон үчүн айтпайбы, схема бул категориянын убакыт тилине которулушу депчи.
Убакыт тилине которулганы бул ошол. Схема бир нерсенин артынан ар дайым эреже боюнча, кайсыл эреже боюнча, категориянын эрежеси боюнча, себеп аракет деген категориянын боюнча, эгер биз ошол себеп натыйжа, себеп аракет деген категорияны убакытка которо турган болсок, анда бирөөнүн артынан бирөө болуш керек да, туурабы? Бир нерсе болуш үчүн болсо, эгер анын артынан дагы бир нерсе болот да, сөзсүз түрдө. Демек, ана ушул категорияны биз тажрыйбага колдонуп көрөлү дейт. Колдонсок болот. Эми андан аркысы трансценденталдык дедукциянын өзү да эмне үчүн категориясыз тажрыйба мүмкүн эмес деген суроону айтат. Эми бул жагын мен силерге жөнөкөйрөөк тил менен түшүндүрүүгө аракет кылайын, тогушта өтө кыйыныраак да. Трансценденталдык дедукция, анын бир страшный сөзү бар. Трансцендентальное единство перцепции деген. Просто айтканда эле жүрөгүм жет да. Трансценденталдуу единство перцепции. Ну вот жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берейин да. Мындай дейт да. Канттын аргументи мындай. Бизде бул нерсени түшүндүрүш үчүн ал жана восприятие, кабылдоо деген түшүнүктөн баштайт да. Единство, кайсы единство? Сиз жакшы түшүнөсүз го аны. Трансцендентальное единство перцепции деген. Трансценденталдык дедукция. Бул бирок өтө неме да, мындай логикалык жактан түшүнүүгө өтө эле оңой нерсе да. Бирок Канттын терминологиясы ушунчалык татаал, что мындай баягы учебный процесс болуп аткан үчүн мен силерге ушуну айтышым керек да. Ошондой депчи. А бирок мындай учебный процесс болсо мен мындай эле түшүндүрүп коет элем деп ойлойм да, мындай жөнөкөй элечи. Потому что өтө эле жөнөкөй нерсени айтып атат да. Кыскасы анда силерге мындай Канттын тили менен айтайын, Ошо, Канттын аргументи кабылдоо, түшүнүү аркылуу угурайт деп атат. Туюмдардын өзү эле тажрыйба эмес дейт. Тажрыйба аңдалган туюм, башкача айтканда кабылдоо. Ал эми аң сезим ар дайым мындай кошумчалоону камтыйт. Мен ойлойм дегенди. Аперцепциянын трансценденталдык биримдиги мен деген түшүнүк бул өзгөчөлүк ээ дейт. Башкача айтканда мындай деп атат да. Адам дейт, же болбосо сөздөрүбүз дейт да, сүйлөнүп атканда эле жана сезүү нерсе восприятие болуп атпайбы? Ошону абстракттык түрдө эле бирөөгө тийиштүүлүү кылып айткан жок дейт да. Мен сезип атам, ал сезип атат, мен мынтип ойлойм, же болбосо мен мынтип атам деп ошол феномен тажрыйба дүйнөсүндөгү нерселерди бир какой-то биримдик аркылуу сөз фиксировать этип атат деп атат да. Мен аркылуу деп атат да. Мен аркылуу. Мен деген, мен ойлойм, я деген нерсе аркылуу бар деп атат да. Байкап атасыңар? То есть ушундай операция да. То есть реалдуу дүйнө бар да, эмпирикалык дүйнө бар. Аны силер кабылдап атасыңар. Анан кабылдап, анан суждение жаратып атасыңар, акыл менен ойлонуп атасыңар. Ошол сөз, ошол нерсе жөнүндө. Анан аны mesela Кудай ойлогон жок да, анычы. Аны сиз ойлоп атасыз да, мен ойлоп атам. То есть сөздөрүбүздүн артында сөзсүз түрдө мен деген бирөө турат дейт да. Мен деген бирөө турат. Ал мен деген бирөө как раз ошол сөздөрдүн баарын курап атат дейт да. Феноменалдык дүйнөдөгү потокко кетип атпайбы, Поток келип атат. Потокту түшүнөсүңөр да, мындай агым. Силерге реалдуу дүйнөдөн силердин пространство времениңер аркылуу поток келип атат да, информация. Анан ошону бирөө дейт да, үстүдөн туруп алып, сен бияка деп контролдоп турган бирөө керек дейт да. Ал ким? Ал мен деген түшүнүк дейт да. Декарттын я есть деген понятиеси бар го, я есть то деген. Я есть мыслящий деп атпайбы? Cogito ergo sum. Ну, Кант антип айтпайт. Окшош да ошогочу. То есть бирөө бар дейт да, мен деген бар дейт да. Бул мен деген как раз ошол аперцепциянын трансценденталдык биримдүүлүгү деген ошол мен да. Сознание, акыл эс. Анан мен деген түшүнүк өзгөчөлүк ээ дейт. Бул биримдик дейт да. Анан убакыттагы окшоштук. Биримдик деген нерсе, бул эмне деген сөз? Ошол феноменалдуу келип аткан опытты, тажрыйбаны биримдикке токтоп турган нерсе бул ошо мен деген түшүнүк мен да. Биримдикке келтирип туруп атпайбызбы да? Бир мындай смыслга келтирип атпайбызбы да? Бир категорияга байлап атпайбызбы ошонучу?
Эгер категория жок болсо, мен деген жок болсо, ал мындай кирип чыга бере турган нерсе да, ачык эшик сыяктуу да. Үйдүн ээси жок. Анан айтып калабыз го да, мындай үйдүн немеси жокпу депчи, мындай калгасы жок үй деп коет го. В смысле, ар ким эле кирип кете берет да. Мисалы, аэропорт, ушундай общественный жерлер бар го, каалаган киши кирип чыга берет да. Анан анын албетте башкаруучусу бар. Бирок ал башкаруучу сен кирбе деп айтпайт да. Анткени айткан укугу жок да. Ал общественный место да. Бул жерде дагы андай эмес, бул жерде үйдүн ээси бар да. Ээси ким? Бул мен да. Мен ошону келген кишилерди мындай контролдоп, бул болгон распознавать этем да. Так, мунун паспортун көрсөтчү деп, паспорт деген эмне? Бул категория да. Категорияларга салып, жынысын аныктайбыз, сан канча киши келгенин аныктайбыз. Демек, бир киши отуруп алып ошол жерде ошонун баардыгын тең контролдоп турат дейт. Ошондуктан ал көп түрдүү элестүүлөрдү бир бүтүнгө чогулта алат дейт. Мен бир болгондуктан элестүүлөрдүн биримдикке жыйнайт дейт. Бириктирүү, айтып атпадык беле, эң башында айтпадык беле, ой жүгүртүүнүн негизги нерсеси бул синтез, бириктирүү. Синтез эрежелер боюнча жүрөтпү? Жүрөт. Эрежелер кайсылар бул? Категориялар. Негизги жыйынтыгы ошондо тажрыйбанын предмети катары кабыл алына турган нерсенин баары категорияларга баш ийет. Дейт Кант. Вот главный идеясы. Демек, категориялар тажрыйбанын мүмкүн болушунун априордук шарттары деп атат. Убакыт менен мейкиндиктен сырткаркы дагы бизде категориялар бар дейт. Убакыттан сырткаркы, убакыт менен мейкиндик сезимдүүлүктүккө болуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле акылдын дагы категориялары бар дейт. Ал категориялар априордук түрдө бар. И априордук түрдө категориялар болгон үчүн гана тажрыйба мүмкүн дейт. Эгерде ошо категориялар жок болсо, тажрыйба мүмкүн эмес деген ижен айтып атат. Апперцепциянын трансценденталдык биримдиги деген бул эң ключевой сөз да. Ушуну түшүнүп алсаңар болду. Бул мен. Байкап атсаңар, мен да. Контролдоп турган и биримдикке салып турган да. Мен түшүнүгү каяктан келип калат деп ойлойсуң, потому что мен деген түшүнүк бул эме эмес да. Категория эмес да. Мен деген бул каяктан келип калат деген суроо болот да. Демек, адам бул категория дагы эмес, и сезимдүүлүктүн формасы дагы эмес, дагы бир нерсе болуп атпайбы? Ал эмне нерсе деп ойлойсуңар? Аң сезим да. Сознание. Сознание ошол баардык потоктун баардыгын тең не кылып турат? Контролдоп, бир потокко салып турат да. Өзүбүзгө ошол дүйнөнү понятный кылып алабыз да, түшүнүктүү кылып алабыз. Вот об чем речь. Вот об этом и Кант. Тажрыйбанын предмети катары кабыл алына турган нерсенин баары тажрыйбаларга баш ийет. Тажрыйбага, категорияларга баш ийбеген тажрыйба бизге мүмкүн эмес да. Ал номен болуп калат да. Ал феномен болуп ачыла албайт. Категорияга баш ийбеген тажрыйба ал номен болуп калат да. Феномен болуп ачыла албайт да. Ачылса дагы биз аны аңдай албайбыз да. Анткени биздин категориябыздын немеси жетпейт да. 500 бет номен да. 500 бет ачылганда феноменге айланат. Феномен биринчи бизге сезимталдык деңгээлде келет, да? Сезимталдык деңгээлде келген эмне бул? Кадимкидей эле жанагы тажрыйба аркылуу келет. Мына тажрыйба аркылуу келген нерсенин баардыгы тең акыл эмес, акыл ой жүгүртүүбүз аркылуу кабыл алабыз сөзсүз түрдө. Ал ой жүгүртүүбүздүн негизги бирдиги бул категориялар. Категориянын негизги нерсеси бул синтез деп айттык, то есть синтез. Ар дайым синтез кылып турат. Синтез кылып турган нерсенин негизгиси нерсеси бул мен деген нерсе, бирок мен деген нерсе бул категория эмес. Мен деген нерсе бул акыл эс. Сознание орусчасы. Ошондо трансценденталдык идеализм болуп калганын деле ошондон болуп калат, туурабы? То, что биз объективно кабыл албайбыз, просто баардыгынын категориябыз бар, и еще акылдын категориялары, мисалы, ушу баягы мен дегенибиз ар кимдики ар түрдүү да. Ал объективдүү эмес, ал субъективдүү кабыл алат ошондо? Жок, объективдүү эле. Жан дүйнөнүн ички жагына Кант кирбейт да, аны психология. Бул жерде универсалдуу нерселер жөнүндө айтылат да. Универсалдуу болуш үчүн бизге всеобщий деп айтпадыкпы? Жалпылык болуш керек да. Анан зарылдык болуш керек да. Бул нерсе баардык адамдарга зарылдуу,
экинчи бул баардык жерде иштейт да. Иштейт и не дедим? Зарылдуулук анан жалпылык, баардык жерде иштейт. Жана жан дүйнөбүз канчалык терең анан деген нерселерге в принципе бул методология менен ал жан дүйнөнүн тереңдигин измерять эте албайсың да. Туура? Кантип измерять этесиң? Болбойт да. Аны там психологиялар, может быть, либо башка нерселер кылышы мүмкүн, но бул жерде ал нерсе мүмкүн эмес. Бул жерде таанып билүүнүн чектери жөнүндө айтылып атат да. Демек, башында биз эмпирикалык система менен баштаганбыз, Билесиңерби, эң биринчи тезис ушундай болгон да. То есть менин билимимдин чеги бул эмпирикалык дүйнөнүн чеги депчи. Анан акыры аягы келип эле эмпирика болбой калды, трансцендентальный болуп өтүп кеттик, байкадыңарбы? Демек, жалпылап айтканда, Канттын философиясынын негизги өзөгү ушул да. Дүйнөдөгү болгон тажрыйбанын баардыгы тең бул адамдын жөндөмдүүлүгүнөн гана өтүп атат да. Андан сырткаркы билим болушу мүмкүн эмес. Кантип башка билим болушу мүмкүн? Адамдын чегинде гана мүмкүн болот да билим, Демек, анан бул жерден биздин ойлонуу жөндөмдүүлүгүбүз канчалык өнүккөн болсо, и биз канчалык ойлоно алсак, демек биздин билимибиз ошончо кең болот деген идея. Анан аналитика да. Ошон үчүн айтып атпайбы, философияны биз метафизика дегенди биз аналитика деген сөзгө алмаштырып коелу деп атат да. Демек, аналитика аркылуу ойлонууну тарбиялап, дисциплинага келтирип отуруп, адам баласы тажрыйбадан көз карандысыз деле билимдерди ала алат деп атпайбы. Тажрыйбадан деле ала алсаң болот. Ал жакшы да, апостериордук билимдер дагы болот. Ал дагы жакшы да. Ошон үчүн мисалы неокантианствону мен ушундай түшүнөм да. Булар илимди алдыга коюп койгон, алар эмне кылышат? Бул эмпирикалык дүйнөдөгү жаңы билимдерди алып келет да. Туурабы? Философияда андай функция менен алектенбейт да. Философия бул баягы илимди ат деп эсептесеңер, алдыда кетип баратат, арабаны тартып баратат да, чийненичи. Анан артында философия отурат. Анан мындай илимди чапкылап коесуң да, аттычы. Анткени ал мындай жаңы күчтөрдү, жаңы илимдерди алып келиш керек да. Философиянын задачы аналитика, эмне болуп атканын, анан ошол билимдердин, жаңы келип аткан билимдердин кантип мүмкүн болгондугун анализдеш да. Демек, неокантианство деген направление, бул ошол билим, илим менен өтө тыгыз байланышкан направление болуп эсептелет. Философиянын багыты. Ошон үчүн аналитикалык философия менен неокантианство жакыныраак болуп эсептелет, чем метафизикага караганда. Мисалы менин научный руководителим, илимий жетекчим, ол метафизик да өзүчө. Кантты өтө жаман көрөт. Анткени илим деген башка, и философия деген башка дейт да. Экөөнү мындай эмеш керек. Ача ооба, там илимдеги жаңы нерселерди алып туруш керек. Бирок эми философия илимге эле чөгүп кетпеш керек деген жерди айтып атат да. Байкап атсаңар, Канттын өзү бар, анан неокантианство деген бар. Бул Канттын интерпретациялары, дальше там Баденская школа деген бар, Марбургская школа деген бар, Виндельбанд, Коген, даже деген боже мой, Макс Вебер билесиңерби? Макс Вебер тоже неокантианец да. Кадимки эле Макс Вебер неокантианец да. Ушундай идеяны айтып атат. Так, анан кийинкиси дагы бир эң акыркы нерсесин айтайын. Бул жанагы тажрыйбага тиешеси жок, бирок акылыбызда бар болгон идеялар жөнүндө айтып атат. Ал кайсы идеялар болушу мүмкүн да? Тажрыйбага тиешеси жок, алар категориядагы эмес, бирок ал биздин жашообузда, биздин ойлонуубузда сөзсүз түрдө бар болгон нерселер бар дейт да. Ооба, жан, дүйнө, анан Кудай. Үч нерсе биздин акылыбызда бар, ой жүгүртүүбүздө бар, бирок алар категория эмес. Анан алардын аналогын да, как бы реалдуу дүйнөдө, себеп эмпирикалык дүйнөдө репрезентация кылыш кыйын да, таба албайсың. Но алар бар да. Дүйнө это как вселенная, алам. Да, билимдин чеги жана разумдун пайда болушу да. То есть рассудок дегенибиз бул ой жүгүртүү жана категориялар. Анан кыргызча эмне деп которот? Акыл эс деп аттык эле, акыл эстин пайда болушу. Акыл эс каяктан пайда болот деген суроону коет да. Эгер категориялар мүмкүн болгон тажрыйбанын предметтерине гана колдонулса,
тажрыйбалык билим аныктама боюнча тажрыйба менен чектелет, туурабы? Априордук билим да тажрыйба менен чектелет. Анткени ал тажрыйбанын түзгөн форма катары гана мүмкүн. Анан канттык чек болот да. Тажрыйбага берилбеген нерселер жөнүндө билим мүмкүн эмес болуп калабы? Бирок ошого карабай бизде тажрыйбадан ары дагы сүрөгөн дейт да. Ары дагы тажрыйбадан дагы көз карандысыз, бирок андан ары дагы кетип калгыбыз келет дейт. Бул разум дейт. Разум бул ошол акыл эс, бул акылдын максималдуу концентрация болуп, анан андан аркы дагы себеп натыйжалуулуктан дагы дальше кете турган нерселер бар дейт да. Анан акыл эс бул акылды абсолютка чейин жеткирүүчү нерсе дейт да. Мисалы, рассудок дейт да, себептерди ойлонот, туурабы? Акылыбыз бул себептерди ойлонот да. Ал эми акыл эс болсо биринчи себепти издейт. Жанагы греческий архе деген сөз бар эмеспи? Мунун баардыгы тең каяктан келген деген сөзгө рассудок жооп бере албайт да. Ага акыл эс жооп издейт да, абсолюттук субъект катары. Бул жанагы адамдын жанынын өлбөстүгү жөнүндөгү нерсе да. Жан өлбөйбү, өлөбү деген суроолор мында абсолюттук суроолор, анан биз бере беребиз да суроолорду, туурабы? Разум альбом ошол суроону бере берет да. Анан дүйнө, феномендердин бүтүндүгү, бул дүйнөнүн чеги барбы, чеги жокпу, бул дүйнө деген эмне деген суроолор бериле берет го. Ал мындай жанагы 5 себеп жөнүндөгү суроолор бере берет адам, акылыбызча, акыл эсибиз. Анан Кудай бардыктын абсолюттук негизи, бардык нерселердин абсолюттук негизи ушул Кудай деген идеялар бизге келе берет да. Анан ушул идеялардын негизинен дейт Кант, метафизиканын 3 псевдо илими чыгат дейт да. Псевдо илим деген мындай чыныгы илим эмес, бул рационалдык психология, рационалдык космология, анан рационалдык теология. Рационалдык психология бул жанды изилдейт, кантип жандын өлбөстүгүн изилдөө да. Рационалдык космология бул дүйнөнүн феномендерин изилдейт, дүйнө канча катмардан турат, жана башка деген суроолор да. Анан рационалдык теология бул Кудай жөнүндөгү илим. Анан Кант боюнча булар псевдо илим да. Псевдо деген мындай чыныгы эмес деген илим болуп эсептелет. Но вопрос в том, что теология как илим катары мүмкүн да, бирок рационалдык теология жөнүндө айтып атат да. То есть теология жөнүндө эмес вообще, а именно рационалдык теология жөнүндө айтып атат да. Космологияны вообще эмес, именно рационалдык космология жөнүндө айтып атат. И психология то же самое. Рационалдык психологияда ошол жандын, ошол кезде Канттын убагындагы рационалдык теология бул ошол эң негизги маселеси жандын өлбөстүгү тууралуу маселелери жөнүндө сүйлөшүшкөн да. Кантип жан өлбөйт? Эмнеге бессмертие души деген суроо болгон да. Ал эми азыркы психология, рационалдык психология ал кезден бери өзү өнүктү да эми. Может, рационалдык психология деп аталбастыр, бирок психология бар да дагы. Анан Кант мындай деп айтат да, бул илимдерге мен эч кандай деле мындай сыным жок дейт да. Мүмкүн болсо боло берсин, бирок дейт да, менин системам боюнча жанагы сезим, сверх сезим болот го, сезимдикте тышкаркы жөнүндө илим катары ички негизсиз экенин көрсөткүм келет дейт да. То есть тажрыйбага байланбаган нерселерди илим деп атоого мүмкүн эмес деп атат да. Жанагы 3 нерсе тажрыйбага байланбайт го. Булар метафизикалык түшүнүктөр да. Алар тажрыйбага байланбайт. Анан тажрыйбага байланбаган нерсени силер кантип илим деп айтасыңар? Илим по своей табигаты боюнча бул тажрыйбага байланган нерселер да. Демек бул жерден Кант менин оюмча тескерисинче психологияны, космологияны, теологияны көтөрмөлөп атат деп ойлойм да. Силер мындай тажрыйбагадан көз карандысызсыңар да, бирок силер ошол методологияңарды ойлоп таппай атпайсыңар деди да. Мен философ катары философиянын илимге болгон мамилесин көрсөтүп атам деди да. А силер психологдор кана ошону көрсөтпөйсүңөр дейт. Космологдор, теологдор кылгыла ошону деген сыяктуу бир ишарат барбы деп ойлойм да. Мен философ катары деди да. Философиянын илимге болгон мамилесин көрсөттүм деди. Илим тажрыйба. Философиядагы жана структуралар жок болсо болбойт экен. Анда хорошо, анда рационалдык психологиядагы жандын ошондой структурасын ойлоп тапкыла.
анда илим деп айтсаңар, илимдин основаниясын силер тапкан болосуңар деп атат да. Башкача айтканда мындай деп атат да. Кант философияны илимге мындай сварка бар, сварка менен сваркалап салгандай да. Эки нерсени философияны илимди. Анткени байкап атпайсыңарбы, неге Кант Ньютонго мындай байланып атат да? Ньютонду критика кылып атат. Потому что Москвада бизде аналитический философиядан сабак берген Павленко деген бар эле. Мен силерге анын китебин жиберем. Өтө күчтүү философ. Анан ошол бизге мен магистратурага барганда биринчи курста ошону окуп баштаганбыз. Мен барып аябай шок болгом да. Эчтеке түшүнбөйм. Өтө кыйналгам. Анан бирок аябай тырышып окуп жүрүп анан акыры түшүндүм да. Көрсө ал ошону айтып атыптыр да. Мындай дейт да. Теологиялык дүйнө кетти дейт да, орто кылымдардагычы. Анан теологияда билесиңер, философия бул мындай кызматчы болчу да. Как бы философияда служанка теология деп айтылчу да. То есть философия деле мындай өтө чоң ийгиликтерге жеткен эмес, теология жеткен да. Философия аркылуу да жеткен да. Анан илим пайда боло баштады дейт да. Галилей, Ньютон, жана башкалар. Кеплер, Коперниктер пайда боло баштады. Бирок дейт да, бул жаңы нерсе дейт. Диндин ордуна келе турган жаңы бир илимдин формасы болуп атат да. Анан ошол экөөнүн ортосунда дейт да, дин менен илимдин ортосунда философияга, орусча айтканда, шанс пайда болгон дейт да. Сказать нечто свое. Өзүңө философиянын өзүнө тиешелүү болгон гана нерсени айтканга шанс пайда болгон дейт да. Это шанс философии дейт да. Анан ошол шансты немистер колдонуп кеткен дейт да. Колдонуп кеткен кандай? Ошол немецкая философия, ошол Кант, Гегельдер, Шопенгауэр жана башкалар ошол илим, динден илимге өтүп аткан убактагы ортодогу, аңча айтканда, гэп да, пространствоны толтурушкан дейт да. Анан ошол жерде философия пайда болгон дейт да. Анан бүгүн дейт да. Бүгүн биз ошо илимден техникага өтүп атабыз дейт да. Анан эми дагы дейт да, философияга дагы пространство пайда болду дейт да. Ошондо Кант Гегельдегидей бир техниканын основаниясын ойлоп тапканга. Ошон үчүн мисалы Хайдеггер да, философия техники деген жагы менен иштейт да. Мен ошон үчүн Хайдеггерди изучать этем да, потому что ал бүгүнкү күнгө өтө неме да, мындай релевантный дүйнө да. Философия техники. Как возможно техника сама по себе деген жерин коет атпайбы. А Кант болсо техника эмес, как возможно илим деп атпайбы да. Как возможно наука деген суроону коюп, анан ошого жооп берип атат. Философия жооп берип атат да. Анан философиянын местасын көрсөтөт. Мына могул жерде философия депчи. Философия могул жерде болуш керек. И всякая тажрыйбанын артында философия турат деп атат. Философия эмес, ой жүгүртүү да, логика турат. Анан бүгүн деле ушундай задача турат деп атат да. Мисалы жана менин мугалимимчи Павленко. Бүгүн илимден техникага өтүп атабыз, значит, бир какой-то нерсе пайда болду. Философияга шанс пайда болду. Скажите свое дегендей да. Философия бүгүн ушундай багытта иштеш керек. Менин оюмча ушу Хайдеггер, Симондон дегендер, философтор. И Хайдеггер, мне кажется, ушул нерсеге жооп берди да. Мне кажется. Анын бир сөзү бар. Философия завершается в кибернетике дейт да. Мунун мааниси өтө терең да. Бирок муну азыр мен силерге ачпай эле коеюн. Ушул сөз өтө маанилүү. Философия завершается в кибернетике дейт да. Кибернетика өтө маанилүү сөз да. Бул жана Лейбництин проектиси бираз ишке ашты деген идея да. Философияга уже философия, Хайдеггердин оюнча философия бүткөн да. Философия жок. Мындан аркы нерсе бул философия эмес, бул ой жүгүртүүнүн нерсе болуш керек деген идея да. То есть философияны ал метафизика катары түшүнгөн да. Метафизиканын доору бүттү, бирок философия дагы деле бар. В смысле, ой жүгүртүү деген нерсе адамда бар, бирок ал метафизикалык түрдө болбош керек деген идеяны айтып атат да. А менин магистерский работам да, ишим ушуга багытталган да. Критика метафизики в творчестве Мартина Хайдеггера. То есть Мартин Хайдеггердин метафизика болгон сыны. Бул жерде биз Канттын метафизика болгон сынын айттык да. Так, бүттү бүгүнкүгө жыйынтык да. Биз айттык, биринчи жыйынтыкта эле анда 5 нерсени айттык. Сезимдүүлүктүн априордук формаларын таптык. Рассудоктун априордук формалары категориялар дедик, аны таптык. Категориялардын тажрыйбага колдонулушунун трансценденталдык дедукция экендигин негиздедик. Билимдин чегин белгиледик да.
разум, акыл эс идеяларын өндүрүп классикалык метафизикалык дисциплиналардын жаратарын көрдүк да. Демек, мындай кандайга келсек болот. Акыл эстин Кудай, жан, анан дүйнө жөнүндөгү ойлору бар. Аларды биз эч кайда алып кете албайбыз да. Ошон үчүн бирок аларды бир чек коюшубуз керек деген жер да. Ошон үчүн таза акылдын сыны деп атпайбы? Байкап атасыңарбы? То есть ушундай нерселер жөнүндө дейт да. Мындай тажрыйбага байланбаса, алар жөнүндө ар кайсын айта бергенге болбойт дегендей да. Анан менин оюмча Wittgenstein айткандай, если об этом мире нечего сказать, то о том следует молчать дегендей да. Эчтеке айта албайсыңарбы? Ошол Кудай жөнүндө, адамдын жаны жөнүндө, анан дүйнө жөнүндө эчтеке айта албайсың, анткени ал тажрыйба менен байланган эмес. Анда ал жөнүндө сүйлөбөй деле койсо болот дегендей да. Бирок албетте эми сүйлөбөй койгондо эчтеке дебей коюш мүмкүн эмес да. Ал нерсе жөнүндө ойлонуш керек. Пока что бүгүн ошол менен токтоп туралы. Анан эң акыркы эмки лекцияда биз ушуну бүтүрөм. Анан практикалык разумду бир аз талкуулайбыз, анан ошо менен Кантты жыйынтыктайбыз.